жыйынтыгында мына бүгүнкү жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, акциз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. Урматтуу эл өкүлдөрү, коом турмушу саат жебесиндей токтобой кете берет. Андыктан биз да өз ишибизди токтотпой улантышыбыз керек. Айрыкча өкмөттүн өлкө турмушун жөнгө салуу, өнүктүрүү жаатындагы ишмердиги 1 мүнөт дагы токтоп калбаш керек. Смалиевдин талапкерлигин сунуш кылгам. Мен анын өмүр жолуна көз салсам Ленинград финанс-экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министрлиги